Kızıl ırık tөгülgөндөй, kızdın çaçı örülgön. Кызыл өрүк сүйүп калдым сени көрүп. Эсиңиздерге салсак, мындан туп-туура 2-3 жыл мурун Мирлан Байеков жана Жоролор Куудулдар тобунун аткаруусунда кыргыз журтчулугунда хитке айланып, айрымдарыбыз сүйүктүүлөрүн кызыл өрүгүм деп эркелеткенге чейин алып барган эстрада ырчысы Мирлан Байековдун жагымдуу чыгармасына кимдер гана бийлебеген. Бул кыргыздын кызыл өрүгү аз гана убакыттын ичинде тамырын дароо кенен жайган. Дал ушул чыгарманы башка боордош элдерибиздин аткаруусу кандай болгонун баа берип көрсөк кантет. Бул кызыл өрүктү созулонтуп жаткан татар улутундагы жигиттер. Карап отуруп бир чети ыраазы болосуң. Себеби арабыздагы кээ бир адамдардай болуп, менчиктеп албастан кыргыздын ырын төмөн жагына кыргыздын ыры деп бажырайтып жазып коюшуптур. Көргөн көз ыраазы болот го. Татар улутундагы туугандардан тышкары биздин ырды жакынкы Орусияда бул ыр өз ордун тапканга жетишип, мына-мындай ай десе ай, күн десе күн, жүздөрү кызыл өрүктөй албырган айымдарыбызда ырдап жатканына чогуу назар салсак. Кызыл өрүк төгүлгендей, кара шашың өрүлгендей, сенин нурлуу дидарыңан. Орус улутундагы туугандар гана кызыл өрүктү ырдап тим болбостон, кубиндиктер да башкалардан кем калбай, биздин ыр аларга жакты көрүнөт, ырдап чыгышты. Кубиндиктердин ырдаганы менен эле бул токтолуп калбайт. Себеби Жан-Клод Ван Дамга да ушунча кыргыздын ыры жаккандыктан отурган ордуна тура калып, минтип бийлеп да жүргөн экен көрсө. Мына сага Мирлан Байековдун аткаруусундагы жагымдуу ырга башка улуттун өкүлдөрү ырдап бийлеп эле тим болбостон, ал тургай тээ алыскы Африка өлкөсүндөгү дал ушул маймылдарга да эргүү берип, берилип бийлеп жатканына көңүл бөлүңүз. Kızıl ırık tөгülgөндөй, kızdın çaçı örülgөндөй, kız жашырып. Ошентип биз билгенден эле биздин кыргыздын уулу ырчы Мирлан Байековдун аткаруусундагы кызыл өрүк биздин эсеп менен 5 мамлекетке тараган экен. Дүйнөнүн дагы кайсы өлкөсүндө кыргыздын кызыл өрүгү ырдалып жатат болду экен белгисиз. Бирок 5 мамлекетке кыргыздын ырын ырдатканыбыз чоң жетишкендик.